Так, bugün 19 aprel. Ош облысының Қарасу районының Савай айыл өкметіне қарашты ынтымақ айылы. Біз мына ошол көптөн бери талаш болуп аткан суу сактагыч Кемпироват суу сактагычына келдик. Бул жерде жергиликтүү тургундар, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, милиция Лестер булар не келген. Кені бүгін Камчыбек Ташиев ушул жерде эл менен жолугушуу өткөрүп атат. Мына дал ушул платинанын бүтүш жери Кыргызстанда. Өзбекстан сурап аткан жер мына ушул жерден 50 гектар жерди сурап атышат. Эми жергиликтүүлөр бул жерде бергенге нааразылыгын билдирип, бул жерге 4-5 боз үй тигилип, алар УКМКнын башчысы Камчыбек Кадыршаевдин келишин талап кылышкан. Так. Дал ушул жер Өзбекстан. Булар сураган жер мына ушул жердеги 3 дөбө менен мына ушул жол жана канал. Құда қаласа дағы бір жыл айтайын. Біздің түзген протокол мамлекетімізге, елімізге, жұртымызға, Қырғыз еліне ең туралы, ең пайдалы протокол түзіп келдік біз. Мұнан артық протокол ешкім түзе алмайды. Ал енді мынау 50 гектар жерді сіз айтқандай, ұлым сен айтқандай, мына ақсақал айтты оға чейін, бұлауыл ақсақалымыз айтты оға чейін, бір еле мәселені тегерегенде болды да, ушуну бермей қойсыңар болбойбу, ушуну қалтырып эле қойып, қалған ошо ойдан иштете келечи деп атасыңар, туурабы? Урматтуу эл журт, мына силер деле бир нерсеге бергенде бир нерсени суранасыңар, бир нерсени алмаштырасыңар, айтып атпайынбы? Бул жерди бирөөгө кызыгып, буларга биз макул деп аткан жерибиз жок. Бул жерди макул дегенибиз дагы бир маселеси, башка элибиздин, башка жерлердеги элдин проблемасын чечишибиз керек болуп атат. Чечишибиз керек болуп атат. Ал. 5 гектар жер биздики бар. 5 гектар жер боюнча айтып бериңчи басым. Кызыккан маба, билет. Мына айтып беркен, 5 гектар жер. Бая 5 гектар жер Өзбекстандыкы дейт. Каерде айтып атасыз? Kapanmada canlılar Özbekistan turistlerini atıyorum taştaya. Şu yerde bu kaprataş diyeyim istedim. Ana var, ikiler canlıp çıkarırken bizge 12 taksa bak. 12 taksa çıkıp bakalım. Ağıllar çok. Biraz mal yerlerinde şöyle güçlü kömü olmaz. Mesela ona. Tapalina. Dağlı kadını müşteri tarafı. 56 yıldan beri. Oşal yerdi sayını tırtırı. Oşal yerdi sayının dağı bir kişiye yer alıp koyacağım bunu. Otur lan bak hadi. Otur şuna hadi. Çeşmelerden geldi. Kırgızstan'ın bir sotukta yeri yok. Kırgızstan bizim territoriyada turat, bizim territoriyada turat. Eğer siz aytqanın, siz eğer oşo жерди алар сураса, берсек, ордуна жер ал, ошону берип, ушу каналды ошо жака берели ошо жерди, Өзбекстанда? Жок, андай деп аткан жок. Мени караңыз. Мына Тапалина. Зайын кылып туруп, эми Тажака туура айтат. Мына мындай дейм, токтоп туруң. Ал жерде мындай экен, урматтуу ата. Ал жерде сиз туура айтасыз. Баягы өзбектер, баягы Союз маалында, эми анда строгий баягы граница жок деди. Ошо маалда сураган экен, силер ошол жерде мейли мырзөгө деп 5 гектар жер берип койгон экенсиңер. Чыгып баягы анча-мынча адамдар көмө эме кылган экен, зайын кылып койгон экен. Бирок бул жерге канча адамды көмгөндө дагы бул биздин жер. Эгерде булар
Эми ошол малды силер берип койгонсуңар да. Жок, бул туура эмес кетти маалымат. Эгерде булар угуп туруң аба. Эгерде булар ошол жерде биздин көрүстөнүбүздү бергиле 5 гектарды дей турган болсо, деп сураса бизден, сөзсүз түрдө биз алабыз. Сөзсүз түрдө булардан биз алабыз. Жөндөн жөн ал 5 гектарды бербейбиз аба. Азырынча бул 5 гектар биздики. Бизден азыр булар сурай элек. Сураса, анан дагы көрөбүз. Жок, Камчы Кыдыршаевич. Муна тажага кое туруңчу, тажага, кое туруңчу. Кое туруңчу, отур деши, отурун. Мына мен Тажыбеканын сөзүн толуктап коеюн. Сал туура эмес түшүнүк болуп калды, туура эмес түшүнүп калдык. Тажыбекан айткан сөзү туура. 5 гектар жерибиз бар эле. Бул деген Горстанды айтып аткан жок. Бул деген Тополинаны айтып атат. Тополинанын жарымынан 5 гектар Таширип колхозунун 8-участкасы болгон. Ошол жерде айтып атат. Ошолордун Горстаны Кыргызстан территориясы. Жооп берип коеюн эми. Мына бул жерде Тополин деген айыл. Мына Шарихан сай менен Сабайдын ортосунда жер, туурабы? Ал бизде картада бизде турган. Анан андан сырткары мына өзбек тарап мына ошо Шарихан сайды бетондогондо нар жагында дагы 160 гектарга жакын жер калган. Вот ошолордун баардыгынын ордуну биз Кызыл Кыштак деген сиздердин айылөкмөдө жер алганбыз. Кызыл Кыштактан ошол жерде бак бар, башка бар талап жүргөн. Ошол жерден биз ошол ордуна жер алганбыз. Жана анан кече айтып атат, Кызыл Кыштак Кара суу Кызыл Кыштак деген бар. Төлөкөмөс, ошол жерде жер алганбыз ордуна, гектарына гектар. Анан бул жерди биз билебиз, аны көйөтүп атат, баягында 160 гектар калып кетти эле. Биз баардыгы материалдар бар, карталар бар, биз аны тактап, бүт баарын ошол гектарына гектар алганбыз. Анан дагы бир суроо мына суу боюнча. Сиз айттыңыз туура. Эгер мына жерден 50 гектар алабы же 10 гектар алган чакта деле Кампироват суу сактагычын толук түрдө контролдош үчүн булардын кызыкчылыгы албетте. Сизден суранып атат, ушерди бизге бер деп. Туура. Эми бул суу сактагычты, чашаны толук түрдө контролдой турган болсо, туура азыр сиздердин мезгилде же Мирзиевдин мезгилинде 5, 10, 20 жыл тосулбайттыр. Келечекте Манаста айтылгандай чөл айланып көл болот, көл айланып чөл болот дейт. 50 жылдан кийин чөл болгондо, тоскондо Өзбекстандын границасы өзгөнгө чейин жетип калбайт деп ким кепилдик бере алат? Эми мындай кылабыз аба. Ошон үчүн да бир айтайын, 4400 гектар суу астындагы жерди биз буларга бердик деп атам. Муга биз 5100 гектарды алып койдук уже. Алдык биз. Бул жөн эле берип койгон жокпуз буларды биз. Биз алмашуу жолу менен алдык уже. Ошол жерлерде азыр 4100 гектар жерде дагы бир жолу айтайын, урматтуу угандар. Эми түшүнүп эле Фаркадага түшүнүкөн эле адам экенсиз. Эгерде азыр мына суу мына биздин азыр мен жооп берип түшүндүрүп коеюнчу азыр. Эми мындай да. Эмоция калтырбайлык, провокация калтырбайлык, баягы кызмат абалдан пайдаланбайлык. Мен каерде иштеймин дегенди айтпайлык. Биз билебиз каерде иштешиңизди. Али угроза кереги жок. Мен ушерде турулганмын, Камчы Кыдыршаевич. Мына өзгөн суу. Граница деп, кереги жок. Мына граница. Мына сууну 20 жыл тоскон болсо, суунун өзүнүн отчуждениясы бар. Анан граница бар. Анан кийин границанын нейтральный зона бар. Ошондо биздин мына кырдан граница болуп калат. Биздин буягына гана мал багып, буягына биздин малда айылда суу жок. Биздин малдар ушул жерден суу ичет. Азыр ушул күндө дагы. Эртеге 20 жылдан тосуп калса келечек кандай болот? Ушул эле. Айтайын баба. Айтыңыз эми. Эми мындайда, урматтуу угандар. Мен дагы бир жолу айтайын. 4400 гектар жер, 4400 гектар жер. Так, буларга өткүзүлүп берип, биз 5100 гектар жерди өткүзүп алдык. Ушундай договор түздүк. Ошонун 4100 гектар жери мындан 50 жыл алдын бизге берилиптир. Мына, эми азыр ошон үчүн сиз бая айтып атпайсыз, тосуп алса кандай кылабыз деп. Ошо тоспош үчүн мамлекеттер аралык келишим түзүп атабыз. Ошол келишим ратификациянын ичине кирет. Булар ошо суунун тегерегин 4400 гектар жерди тосмо койбойт деп биз келишимди кол коюп киргизип атабыз, ушундай кылбасын деп. Биз дагы ушуну ойлонуп туруп ишти кылып атабыз, Фаркат ака. Эми мындайда кепилдик бул дүйнөдө эч кимге кепилдик бере албайт. Бир Алла Таалабыз берет кепилдикти. Бир Алла Таалабыз берет кепилдик. Мына Кампироват ушундай болот экен, ушундай болуп, эртең ушундай болуп калат деп Союз маалында эч ким кепилдик бере алган эмес. Мамлекет Советтер Союзу жок болуп кетет деп 70-жылдары. Ондо Союзга башы еттил айнан. Анан кийин суусу жок айыл болобуз деген апа. Мына
Бұл жерде 14 мынау компромат 100% болса, ушунун 14% суусун биз ичебиз деп алдағы соглашение түзүлгөн. 14% кайсыл? Бұл жағы Сузакка кетет, мына Барпы, Атабек, Ырыс айыл өкмөттөрүнө. Калганы мына сиздерге мына жерден Салайга бурулуп кетет. Соглашение бар. Ben hep sesini yapayım da aksak. Камчай Кыдыршевич, мен де дагы ушул чашка боюнча дагы бир суроодо. Ошол мен баягы мына горизонт боюнча токтолгум келип атат да. Ошол компромат толгондо 908 горизонт атка чыгат экен, азыр 900гө түшүрдүк. 900гө түшүргөндө сиз айткандай ошо Ана Кызылдан, Алгадан, Карол айылдарынан 2-3 километрге чейин суу бер жака тартылат экен дагы 1000 гектар жер ошол жерден бизге бошолду. Эми ошол бул суу Алла Таала менен болгон соода. Алла билет. Эгерде кайсы бир жылы суу кайра 908 горизонталга чыгып кеткен болсо, кайра 900 горизонталга түшүш үчүн Өзбек Республикасы бизге кандай чара көрөт? Менин өзүмдүн жеке пикирим, акылымда ошол 908ди 900гө түшүрүш үчүн бул жер каналдар, ошол 4 каналдын өзүнүн расчетный объем менен курулган. Ага эки эселеп суу айдай турган болсо, алар кантип түшөт? Кандай кылып ошол сууну биз айткан убакта 900гө түшүрүп бере алат? Бул деген сууда эгер турпак болсо, таш алып кет дегенге болот эле. А сууну ушул жагында ойлонуңуздарбы демекчимин. Ооба, бул боюнча мындай болду да. Мына ошон үчүн 908ге бая толуп чыгып кетпеш үчүн биз совместный предприятие түзөбүз дебедим. Бул ошо соглашение түзүлгөн. Ошол жерде контроль кылып отурушат, могул жерде диспетчерлер. Ошо 908ге чыгарбаш үчүн. Урматтуу Камчай Кыдыршевич, бизде бир эле маселе болуп атат да. Бул жерде 50 гектар бир эле кожолуктун баягы эгини болуп эсептелет да, аймагы. Бир эле кожолуктун жери болуп эсептелет. Эми бул жерде айтасыз, бул жерде 22 километр Өзбекстанга өтүп кетти, 22 гектар. Эми 30 гектар калабы же кайтара албайсызбы? Ошол эле. Ал кайтара алам десеңиз, баары тарап кетет, а кайтара албайм десеңиз, ал баары тарап кетет. Ошол эле. Эми мындай да, урматтуу угандар, бул соглашениени, бул эмени мен протоколду эмеге киргизем, жогорку кеңешке. Жогорку кеңешке киргизем. Эгерде дагы бир жолу айтайын, урматтуу эл журт, мына бул жерде бир 150-200 адам турабыз. Мына дагы бир жолу айтайын, эгерде ушул протокол иштебей кала турган болсо, анда кыргыздардын баягы биз алган 100 000 деген адамдардын проблемасы чечилбей кала берет. Эч маселе жок. Мен муну бүгүн эле бирөөгө берип салам, алып салам деген жерим жок. Ушун чечели деп аракет кылып атам. 100 000 деген адамдар, 100 000 деген ушул жердеги 13 000 гектар жер алып атабыз. 13 000 жер алып атабыз. Ошонун бардыгы проблема чечилбей кайра калып кете берет. Анан кийин эми бир Кудайдын айтканы болот. Бул жерде бирөөгө бир берип өткөн жер. Ушуну чечели деп аракет кылып атам. Эми сагатагы бир Жана Камчай Ташиевич, эми бизден көйгөйүбүз баарыбыздын чогулган көйгөйүбүз жердин маселеси. Ушу 50 сотик 50 гектар жер үчүн ушунча жер бузулуп кеткиде, бунун кандай кызыкчылыгы бар экен Өзбекстандын? Бул мына жерде дагы бир өтө маанилүү нерсе турат да. Уксаңыз. Мына биз дагы кичинекей балада колундагы токачын жулуп алса ыйлайт меники деп. Мына биз дагы ушуну бергибиз келбей атат. Мал коюбузду көрүп турасыз. Ушул жерде жан сактайт биздин мал койлорубуз анча-мынча. Кеминде бир жерде бир 10 000ге жакындаган койлор болуп калды. Аллага шүгүр. Мал менен жашайбыз. Эми тиричилигибиз ушул. Дыйканчылыгыбыз деле абат эмес. Суубуз начар. Суу келбейт. Эң акыры буягын билсеңиз керек. Biz ушул жерде эч кимибиз бербейбиз деп отурабыз. Сиз ушул үчүн эле бузулуп кетсе паланча 1000 гектар. Бизде эми алдабаңыз. Туурусун айтып, мындай кылып, оягына, буягына курбаңыз. Мына отуруңуз. Атыңыз ким? Мен атым Култай Мырзабек. Мен провокатор деп бизди айтпаңыз. Биз Мырзабек. Атыңыз ким? Култай Мырзабек. Мырзабек, угуп туруңуз, пожалуйста. Сиз жанагы алдабаңыз деген сөздөрдү кошпоп. Алдай деген жок. Баарын ачык айтып атам. Элдин алдында мен элден коркуп, жашыны бир жатып алып, же болсо бирөгөндү артылып айтырган жерим жок. Бул сөздү айтпаңыз, Мырзабек, уят болот.
Так, биринчиден сиз мага баягыдай жала жаап атасыз. Мен эч кимди алдаган жокмун. Алдасам башкача айтат элем. Ачык айкын баарын айтып атам. Эми урматтуу эл журт, урматтуу эл журт. Ушундай боло турган болсо, ушундай эме боло турган болсо, бул дагы мен бир чоң сүйлөшүүм болот. Жакында ушул маселе үчүн анда мен дагы бир жолу Ташкентке барып келем. Барып келейин. Барып сүйлөшөйүн. Бирок мындай кылайлы, сүйлөшкөндө мындай кылайлы. Мен азыр көрүп турамын, урматтуу угандар. Элдин мындай бул жерде силердин эле проблемалар эмес да, бул жерде ушул ынтымак айылдын проблемасы болсо башкача иш кылат элек. Бул жерде кыргыз элинин проблемасы турат, ошолордун эмеси менин жүрөгүмдү өйүп атат. Так, ошон үчүн мындай кылсак болот да. Эми мына 50 эмес, 52 эмес. 21. Бак картаны көрсөтүңчү. Картаны элиңчи. Мен азыр картаны көрсөтөйүн. Картаны көрсөтөйүн. Беркегиле. Беркегиле дейби, туруп болот ошо. Беркегилесе бардым, келип олуптадым. Сүйлөдөп чарчатып койдуңар да, анан кийин арды. Мына, урматтуу угандар. Угуп туруңуздар. Баягы булар жанагы сөз берет өзүң. Урматтуу эл журт. Мынабыл баягы жол менен чыгып, мына жол менен чыгып. Анан могул жерден замкать эткенде 52 гектар жер болгон да. Мына балдар 52 беле? 50 гектар жер болгон, мына 50 гектар жер болгон. Так? Мына замкать эткен. Эми ушу 50 гектар жерди. Муналар мына тосуп алган, азыркы бу тосуп алганда биздин жер. Бул да биздин жер. Булардык эмес. Булар азыр самовольно эле тосуп алган. Ачык айткандачы. Бул биздин жер. Мына вышка турган жерлер дагы биздики. Тигил платинанын мына платинанын мына башына чейин, мынерге чейин биздики. Мынерге чейин биздики. То есть мына бул турган жерлер булардыкы, буларга өтүп кетти деген эмес. Эми мындай кылсак болот да. Мен эми ойлойм. Мына силерге ачык эле айтайын. Угуп тургула. Ушул мына тосуп алган жерини 20 гектарды алмашайлы деп айтып көрөйүн буларга. 50 эмес 20-ны, мейлиби? Ушуну айтып көрөйүн, урматтуу угандар. Эми себеби урматтуу угандар. Буларга баары бир мына платинанын коопсуздугу үчүн керек. Мына 20 гектар жерди мен айтып көрөйүн. 20 гектар эле жерди алгыла, тосуп алганыңарды. Ушул жерден токтойлу. Буяка чыкпагыла деп, туурабы? Бул бир. Мун үчүн эми мен мун үчүн тиякка барып, алар менен сүйлөшүп, уштогу биздин общий протокол, баягы жалпы протокол бузулуп кетпеш үчүн ушуга аракет кылайын. Мына 20 гектардын ордуна, 20 гектарды бир жерден алабыз дагы, буларданчы. Өзгөндөн алабызбы, же Кара Суудан алабызбы, дагы алабыз. Бул жер дагы, урматтуу угандар, бул тосулган жер дагы жөн эле буларга берилип коюлбайт. Бул алмашуу жолу менен кайра алабыз. Мен ушуга мындай көңүл буруп атам да, ушуга мен аракет кылайын, мейлиби? Аракет кылайын. Анан калганын Алла Тааланын буйруганын көрөбүз. Ушундай кылайын. Мен ойлоймун, аларга түшүндүрүп, алар менен акылдашып, макулдашып, ушу мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, эки мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл алабыз деген ойдомун. Анан азыр 560 миллион сом тууралуу айтыңыз, бир мындай күчтүү өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, ушул 12 жылдан бери биздин мамлекетибизде бир да погранзастава курулган эмес экен да. Быйылкы жылы 5 погранзастава курулууда. 200 ошол погранзаставаларга 200 микрофон жакка койчу состав келип атат. Андан сырткары жылына ушуга чейин 12-15 километрге гана торзунда тартылса чегара. Быйылкы жылы 150 километрге тартылып турган акча бөлүндү. Ошонун негизинде 564 миллион сом акча бөлүнүп, азыр ушул иш кызуу жүрүп атат. Анан ошол кемпирбат гектардын ордуна 20 гектарды алмаша турган болуп атабызбы? Эми азыркы элибиздин суранычы ушундай болуп атат. Биз 50 гектар алмашайлы деп протокол кол койгонбуз. Эми элибиздин суранычы боюнча ушул жерде жашоочуларды, жергиликтүү жашоочулар